Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөпүнөкөй. Аппсиндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катты алыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары Арыстан Алай президенттик шайлоого катышат. 31-октябрда Арыстанбек Абдылдаев президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. БШК билдиргендей өзүн көрсөттү. Арыстанбек Абдылдаев Аурудин компаниясынын директору, коомчулукта динге байланыштуу бир катар билдирүүлөр менен таанымал. Абдылдаев мурда президенттикке ат салышкан. 30-октябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адайхан Мадымаров да президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз берген. Саясатчы партиянын атынан эмес, өзүн көрсөтүү жолу менен баратканын билдирген. Кыргызстанда 4-октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5-октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Митинг башаламандыкка айланып, кийин бул окуя бийликтин алмашуусуна алып келген. Азыр президенттин милдетин башаламандык убагында талапкерлери түрмөдөн бошотуп алган премьер-министр Садыр Жапаров аткарып жатат. Жапаров президенттик шайлоого катышаарын 26-октябрда жарыялаган. Ал азырынча БШКга арыз бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону келерки жылдын 10-январга белгилеген. Булак аргумент KG. Акаевтердин адвокаты Айдардын өлүмүнө байланыштуу маалыматтар чындыкка дагы келбейт. ЖМКда тараган Айдардын өлүмүнө байланыштуу маалымат чындыкка дагы келбейт. Бул тууралуу Акаевтердин үй-бүлөсүнүн адвокаты Икрамидин Айтакулов билдирди. Экспертиза жана көлүккө ылайык Акаев жүрөктөн бир катар оорусунан көз жумган. ЖМКлардагы маалыматтарды жалган жана таралышы мыйзамсыз деп билдирет жактоочу. Эскерте кетсек, 44 жаштагы Айдар Акаев 5-февраль күнү каза болгон. Анда маркумдун жүрөгү токтоп калганы айтылган болчу. Акаевдин сөөгү Москвадагы Троекуров көрүстөнүндө жерге берилген. Кийинчерээк Россиянын ЖМКлары укук коргоо органдарындагы булактарга таянып, Акаевдин өлүмүнө алкоголь менен кокаиндин аралашмасынан кийин ууланууга себеп болгонун айтып чыккан. Булак говорит ТВ. Көкбөрү Федерациясы Манас Ниязов улуттук командага кирбей калышы мүмкүн. Манас Ниязов 1-лигада Ала Тоо командасы менен жогорку лигага чыга албаса, улуттук командага кирбей калат. Бул эреже оюнчуга эскертилген. Кыргызстандагы мыкты көкбөрү оюнчусу Манас Ниязов өлкөнүн улуттук курама командасына алынбай калышы мүмкүн. Мындай маалыматты өлкөнүн улуттук көкбөрү Федерациясынын башкы катчысы Кубат Аскарбеков Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында өлкөнүн жогорку лигасында ойнобогон команданын оюнчусу улуттук командага алынбай калат. Бул эреже Ниязовго эскертилген. Манас Ниязов 1-лигадагы жаңы уюшулган Ала Тоо командасында калды. Эгерде ал командасы менен жогорку лигага чыга албаса, улуттук курама командасы кирбей, 2021-жылы Туркияда өтүүчү көчмөндөр оюнуна барбай калышы мүмкүн. Бизде 1-лигада финалга чыккан 2 команда жогорку лигага акыркы орунда калып, ылдыйкы деңгээлде түшкөн команданын ордуна чыгат. Манас жаңы командасы менен эгемендүүлүк жана Нооруз майрамдарындагы мелдештерде жетишкенди көрсөтөбүз деген ишеним менен ушундай кадамдарга барышты, деди Аскарбеков. Манас Ниязов америкалык улакчыларды машыктыруу үчүн АКШга чакырылды. Спортчу көп жыл бою Оштун достук командасына ойноп, бир нече жолу президенттин кубогу мелдешинде чемпион болгон. Мындан сырткары Кыргызстандын улуттук курама командасы менен бирге 2 ирет көчмөндөр оюнун уткан. 2 мелдеште тең Манас Ниязов мыкты оюнчу деп табылган. Эскерте кетсек, ал быйыл жаңы уюшулган Ала Тоо командасына өттү. Булак Спутник KG. Исхак Масалиев Текебаев калтыйып актанбасын. Ал өзү жана Ата Мекен фракциясы кворум түзүп колдоп, конституцияны өзгөртүүгө, президенттик бийликти үчүңдөөгө жол ачышты. Нарынаев Текебаев 21-октябрь күнү парламенттик шайлоо 20-декабрда өтүш керек деп жаткан. Анын эртеси эле эгер конституцияны өзгөртүүдө парламентаризмге карай багыт өзгөрбөсө деп шарт менен шайлоону артка жылдырууга конституциялык реформага макул болуп, кол коюп бердим деп калды.
Исхак Масалиев. Бул кылтыймалык амал-көйлүк деп аталат. Кантип эле Өмүрбек Черкешович жалгыз ал үчүн калган бүтүндө команданын көз карашын, позициясын өзгөртүшөт деп ишенип калсын. Албетте жок. Бул актануу. Мен шарт койдум, анан макул болдум дегени. Бул коомчулуктун алдындагы актануусу. Тилекке каршы анын өзүнүн парламенттик сессияга катышканы, анын фракциясынын мыйзамдардын айрым нормаларын токтотуп, парламенттик шайлоону артка жылдырып, конституцияны өзгөртүүгө жол ачкан акыркы мыйзам долбоорун колдоп берүүсү бул ал күнү сессияга кворум түзүп берди. Бул биринчиси. Экинчиден, аны менен атамекен ал мыйзамды дароо 3 күндө 3 окуудан өтүүсүнө көмөктөштү. Анткени мыйзам боюнча эгер бир эле фракция каршы боло турган болсо, мыйзамды 1 күндө 3 окуудан кабыл алууга жол берилбейт. Эң башкысы, эми жаңы бийлик максатына жетти. Ал эми Өмүрбек Черкешовичтин мен шарт койдум эле, ал эле, бул эле дегени эми суу кечпейт. Мынчалык аңкоолуктун кереги жок да. Эми Текебаевди ким укмак эле? Конституциянын автору эми ал болбойт. Эң башкы жол башталгыч эми ал болбойт. 6-октябрда бийликти алып, 9-октябрда бийлигин мыйзамдаштырган адам парламенттик республиканы алып келбейт. Ал президенттик бийликти чыңдай баштайт. Текебаев жана анын фракциясы мына ушуну колдоп берди. Булак Назар Ньюскейджи. Канат Исаев Түркиянын парламентине жана элине көңүл айтты. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Канатбек Исаев Түркия Республикасынын Измир провинциясында катталган жер титирөөдөн улам адамдардын каза болгондугуна байланыштуу аталган өлкөнүн парламентине жана элине көңүл айтты. Анда мындай деп айтылат: үстүбүздөгү жылдын 30-октябрында Түркиянын Измир провинциясында болгон кайгылуу жер титирөөнүн натыйжасында адамдардын курман болгондугу жана көптөгөн жарандардын жаракат алгандыгы жөнүндө суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Ушундай кайгылуу учурларда кыргыз эли боордош Түрк элине өзүнүн тилектештигин билдирет. Боордош Түркия элине Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин колдоосун тастыктоо менен бирге каза тапкандардын туугандарына жана жакындарына көңүл айтуу менен жарадар болгондорду Алла Таалам тезирээк сакайтышын тилейм. Терең кайгыруу менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Канатбек Исаев. Булак Назар Ньюскейджи. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев милиция кызматкерлерин майрамы менен куттуктады. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев милиция кызматкерлерин майрамы менен өзүнүн Instagram баракчасында куттуктады. Мамлекеттин бүтүндүгүн, элдин тынчтыгын камсыз кылууда милиция кызматкерлеринин ролу абдан маанилүү. Алар күнөө-түнү жумуштун ордуна, айлыктын аздыгына карабай, коомдук тартиптүүлүктү орнотууда, кылмыштуулук менен күрөшүүдө ак кызматын татыктуу өтүп келет. Тилекке каршы пикет митингдерде жарандар кызуу кандуулук менен укук коргоо органдарын ур-токмокко алган учурлар кездешип жатат. Бул абдан өкүнүчтүү. Анткени милиция кызматкерлери дагы биздин бир туугандарыбыз, ага-инилерибиз жана балдарыбыз экенин унутпайлы. Урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери жана ардагерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, милиция кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, ачык асман, ишиңиздерге игилик жана үй бүлөңүздөргө жакшылык, бакыт каалайм. Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык, бейпилдик орноп, өнүгүү болсун дейт өз сөзүндө Бакыт Төрөбаев. Маалымат булагы Назар Ньюскейджи. Султан Раев, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу. Бандиттин ого курсанга тийсе не болот деген ойда болбоптур бизде. 1 ноябрь милиция күнү. Бул күнү түшүмө Курсан Асанов кирди. Бир жерлик инем. Акыркы күндөрү ал тууралуу көп түйшөлүп жүргөнүмөнбү, түшүмө кирди. Курсанды кызыл чыйра кезден билем. Менин көз алдымда чоңойду десем да аша кетпесмин. Билген адам катары айтарым, балалык, жаштык кези кыйын өттү. Атадан, жакындарынан эрте ажырады. Турмуштун кыйын кезеңин көрдү. Эсимде, бир жолу көптөн бери көрүшпөй ошто жоголуп калдык. Декабрь, күн суук, Курсандын милицияга киргенине 3-4 ай болуп калыптыр. Үстүндөгү шлеми да жупуну, погону да таптаза, эч кандай белги да жок. Катардагы милиция. Бул кызматка киргенине сүйүнүп турганын жашыра албады. Бутунда арты жыртылып калган кирзой өтүк. Ал менден жыртык өтүгүн жашырып көрсөтпөгөнгө аракет кылат. Курсанды милиция болууга ынтасы күч экенин билер элем. Анын ою ишке ашып, кубанып турганда жыртык кирзой өтүгүндө көңүлгө алганым жок. Түшүмө да дак ошол мезгилдегидей келиптир. Чистый погон, чистый совесть дегендей.
Жылдар өттү, курсандын ооматы да көтөрүлдү. Ичимен гана жан тартып жүрдүм. Бир жолу Ошто кары чалдын жалгыз баласын бандиттер барымтага алып, мээсине пистолет такап турганда, башын өлүмгө байлап, чалдын жалгыз баласын курсан өлүмдүн чеңгелинен куткарып калды. Өлүмдөн куткарылган бала өлүмдөн куткарган курсан эмес. Ошол кезге чейин эсимде 80-деги чалдын көз жашы эсимден кетпейт. Бул көз жашта ааламдын сыры бардай сезилген мага. Атанын көз жашы арман менен кубанычтын көз жашына жуурулушуп турду. Бандиттин оку курсанга тийсе эмне болот деген ой да болбоптур биз. Адамдын өмүрү үчүн башын сайып коюу милиция адамына, курсанга окшогон адамдарга таандык мүнөз чыгар. Кийин 90-жылдар, 2010-жыл ушул окуянын баары курсандын жүрөгү аркылуу өттү. Башын канчага касайды, өлүм деп ышкырган октун арасында өттү. Баягы журттук Кирзовичтун катардагы милиция адамы генералдык мундирге жетти. Өзүнүн кара мээнети менен жетти. Мезгил тараза, мезгил калыс, мезгил акыйкат. Курсандын башында азыр тагдырдын жазмышы турат. Биз анын канчалык деңгээлде туура эместигин айта албайбыз. Курсан деле биздин актообузга муктаж эмес. Анын бир гана чындыгы жаратканыбыз. Ал баарын көрүп турат. Анын бир гана акыйкаттыгы мыйзам. Баарына мезгил тараза. Бүгүн 1-ноябрь, милиция күнү. Мени менен сенин, биздин өлкөнүн адамдардын сакчыларынын күнү. Дүйнөдө бир ыйык кесип бар. Ал милиция кызматкери. Майрамыңар менен. Бүгүн түшүмө курсан кирди. Ал жөнүндө айтып коюу менин адамдык, инсандык парзым. Бул дүйнөдө парздан өткөн ыйык түшүнүк жок. Булак Кадам медиа кейжи.